Биз азыр мурунда видео чыгарган болчук. Келин, инвалид келин төрөгөн болчу. Жолдошу жок. Барып видео чыгарып тартып кетиргенбиз. Андан кийин бул бишке кетип калган болчу. Анан биз аны таба албай, мына Кудай калса келип калыптыр ушу кайра эле ушул эжекенин үйүнө. Азыр ушу Седмойдогу Зедочкада жашайт. Азыр мен ушул беришен адамдардан 5000 сом бар. Ушул акчаны берем. Анан кичине маалымат берип коелу. Кандай, жакшысыңбы? Турасыңбы? Каяка барып келдиң? Не кылып келдиң, ошону айтчы. Бештикке. Апам менен. Жүрүп. Поляда. Bir cuma жүрүп кайта келдим. Bir жума жүрүп, анан кандай жерде жашап келдиң? Поляда чатырдабы? Кичинекей балаң менен. Ясно. Аз балаң ден соолуктары кандай? Жакшы элеби? Жакшы эле. Ай, машалла. Мынакей баласы чоңоюп калыптыр, Кудай калса. Сурадым, сүттөрү жакшы эле чыгат экен, буюрса. Тоюп атабы балаң сүткө? Сүткө тоюптур. Мынакей аманатты берип атам, Кудай калса. Өз ээсине, мынакей. Şu balanga özüңө керектүү нерселерди алып аласың. Анан бул Седмойдо Зедочкада жашайт. Мен номерди калтырам. Ушу номерден байланышып, адресин сурасаңыздар болот. Келип үйүнө келип, үй шарт жашоо мындай. Билесиздер, жолдошу жок, кичинекей баласы менен. Кудай калса ким жардам берем десе, кийим кечеденби, тамак аштанбы, дары дармектенби, кыскасы ким эмне жардам берем десе, мынакей жардам берсеңиздер болот. Мен адрестеримди айтып берем. Бияка жазбайм адресин. Анткени ар кандай адамдар бар. Адресин жазбайм, мага кайрыласыздар. Мен силерге түшүндүрүп берип коем каерде жашайт экенин. Аллах разы болсун, садакаңыздарды Аллах кабыл кылсын. Амин.